Assalamu alaikum. Келиңиздер азыр ушундай макетти жасайбыз. Анын үчүн бизге Prequel приложениясы керек болот. Приложенияга киребиз. Ачылды. Мына ушул жерден ылдыйдагы плюсик белгисин басабыз. Эми биз өзүбүзгө керек болгон сүрөттү тандап алабыз. Сүрөтүбүз импорт болуп атат. Сүрөтүбүз ачылды. Эми мен бул жерде мына кадрга кирип 916 размердеги кадрды тандап алам. Эми эффектиге киребиз. Эффектиде карасаңыздар түрдүү эффекттер бар. Эми бул жерден мен өзүмө керектүүсүн тандап алам. Постерге кирем. Постердеги Star Wars'ты тандап алам. Мынакей көрдүңүздөр. Ушундай болуп калды. Эми буну 2 жолу бассаңыздар кылычтын түсү өзгөрөт. Мынакей кызыл, көк. Кызылын тандаймын. Эми птичканы басып, дагы 2 жолу бассаңыздар жазуунун түсүн өзгөрткөн чыгат. Бул жерде мынакей сторона деген турат. Версия текста. Текстте мынакей neon, gold боюнча кала берсин. Расположение меча. Кайсыл жака жылдырып коесуң дейт. Мен бул четке жылдырсаңыздар да болот экен. Каалаган жериңизге койсоңуз болот. Ушул четке жылдырып койдум мен. Размер меча. Размерин дагы чоңойтуп кичирейтип алсаңыздар болот. Заголовка. Мына бул жерде Star Wars'ты өчүрүп өзүңүздөр башка текст жазып алсаңыздар болот. Мен бул жерге примерге мастер-класс деп жазып коеюн. Мынакей жазуубуз өзгөрүп калды. Размер тексттин размерин кичирейтип чоңойтсок болот экен. Эми расположение текста. Кайсыл жерге коесуз деп сурап атат. Өзүнүн ордунда эле калтырамын. Фонун. Бул деле өзгөртпөймүн. Google меча надписти алып таштайынбы же тура берсинби деп атат. Коюп койсоңуздар да болот, тура берсе да болот. Блюрду дагы өзгөртпөйм. Мен ушул боюнча калтырамын. Сиздер өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга жараша оңдоп жасап алсаңыздар болот. Мынакей эми даяр болгон макетибизди далейни басабыз. Экспорт болот бул. Экспорт болуп бүткөндөн кийин галереяга сактап алабыз. Сохранить видео. Мынакей даяр.